Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah Ta'ala'nın rayımı, berekesi, tınçtığı jağan bolsun. Jana iki düne yüzü jarık boluş üçün 5 mal namazды okup, jana namazga layıktуу iş hareketleri jasap, namazga layık gelbegen, tora gelbegen adepsiz görünüşlerдің барын таштап, намаз içinde de sırtta дағы таза шариат көрсөткөндөй талапта жүрүү үчүн намаздын мүнөзү менен мүнөздөлүү тагыраак айтканда. Анын маанисинде Алла Таала Куранда айткандай: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Намаз ар кандай ыкылас, жаман жуман нерселерден тозот деген. Ибн Касир белгилүү тафсирчи аалым болгон. Өзүнүн кезинде ушул тафсирчи аалым мындай деп ачыктайт: ким 5 мал намаз окуп, бирок күнөө иштерден өзүн токтото албаса, демек ал адамдын намазы кабыл болбоптур деген. Азыр карабайсыздарбы? Ириген оздон чириген сөз чыгат деп, кээде адамдарга айтпай турган сөздөрдү айтып, көңүлүн оорутуп алышыбыз мүмкүн. Катуу сөз айтып, туура эмес кол көтөрүп коюшубуз мүмкүн кээ бир учурларда. Ушундайлар болуп калып атпайбы? Ошого Al-Fathur-Rahmani деген фатва китепте келет. Ушунчалык сонун айтат: Мен шатама фамал муъмини. Кимде ким бир момундун оозун сөксө дейт. Уяттуу сөздөр менен. Белгилүү да, момундун оозун сөксө. Юкфару инда жами'ил уламаи. Бардык аалымдардын пикиринде ал адам капыр деп эсептелет. Ва туталлaqu имраатуху, жана аялына талак түшөт дептир. Неге? Лианна фамал муъмини, анткени момундун оозу маудиул имани вал Кур'ани. Иман жана Кур'ан чыга турган жер. Иманды, Кур'анды кое турган жер деген сөз. Орун бышыктош, мауза деген сөз. Вада койду деген сөздөн чыккан. Демек, биздин оозубуздан балит сөздөр, ыпылас сөздөр чыкпаш керек экен. Жарашпайт да бул мусулмандын сыпатына. Карасаңыздар, кээ бир учурларда бири-бирин сөгүп аткан, бири-бирин ашатып аткан, мен сени көрсөтөм, мынтип берем, тигинтип берем деп. Бирок аттарын жашырып койгон. Жазбайм, мен Баланчаев, Баланчамын. Мен момдоймун. Кыргызстанды мен 2 жылдын ичинде өнүктүрүп берем барып жагынан. Ошон үчүн мен менен сен теңелбешиң керек. Акылың жетсе кел сүйлөш, акылың жетпесе жөн эле кой деп. Жапайыча мен сени мынтип берем, тигинтип берем деген сөздөрдү негиз керек, ыргыч керек. Болду. Бүттү. Мээге жалаң жагымдуу маалыматтарды киргизиш керек экен. Ошон үчүн бүгүнкү темабыз жетимдерге кам көрүү. Кимдин жүрөгү мерез болуп, таш болуп, оозунан ушунда балит сөзү чыккандан башка сөз чыга албай калды. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деген Куранды окуй албай калдым. Жалаң эле ушундай жаман сөз чыккысы келип атат деген адамдар эмне кылыш керек экен? Жетимдерге барып кам көрүш керек экен. Assalamu алейкум. Жетимдерге кам көрбөсө, бул кыйын экен. Муну ол жер катып калат экен. Хадистер бар ал боюнча. Az өтөбүз. Ошондуктан Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айткандай, жылмаюу садака дегендей, жеңи жок атабыз айтып атпайбы? Өткөндө да айтканбыз. Айбанаттан акылдуу түлкү болот турбайбы, адам затты жашарткан күлкү болот турбай деп, жадырап жайнап жүргөндү үйрөнүш керек экен. Өзү деле убага келгенде, 50-60 келгенде бетибизге тырыш-пырыштар түшөт. Жөн эле тырыша бербейчи, искусственный, тырышкан кереги жок. Кимге кереги бар? Мындай түздө бол. Жакшынакай эле бет башты тырыштырбай эле, жөн эле мынтип эле жүрө бериш керек. Эгерде бетибизди тырыштырганды каалап атабызбы? Алла Таала ушундай ыкыбал берет, акыбал берет. Каалабасаңыз да тырышып калат ушундай. Кабагыңызды ачып ачайын десеңиз ачылбай калат. Ошол керекпи бизге? Кереги жок да эчкимге. Мына ошондуктан мына минбар. Бул аманат минбар экен. Бул коркунучтуу жана жооптуу. Эмнеге дегенде, ар бир айтылып аткан сөз аят хадистин негизинде алынып атабы? Же жомок бир нерселер айтылып атабы? Кооптуу да бул. Эртеңки күнү кыямат күнү барганда пайгамбарыбыз айтпаган хадистерди айтып алсак, мен ошентип айттым беле дегесем эмне дейбиз? Ушундай да, ошон үчүн бул коркунучтуу. Дайыма айтып атканы да ошол. Аят хадистерди арабчасынан кыргызчасына которо билген. Мына Кудайыма шүгүр.
Кыргызстанда ичинде бир нече медреселерибиз бар. Бүтүп атат, жылына бүтүп атат. Бул жагы чүйдүн тегереги бүтө эле медресе, Кудайыма шүгүр. Кудай кут кылсын. Карабалтада институт бар, бир эмес 2 институт бар. Медреселер бар. Бул жакта дагы Арчабештерде медреселер бар, Көлмө бар, наракта Ислам университет бар. Андан аркы учкунда Расул Акрам Ислам институту бар. Мен ошол жерде мугалиммин. Анан балдарыңызга арабча үйрөтүп, илим билим менен алектендирсеңиз, кандай жагымдуу. Араб коноктор келип калса, балдарыңыз митип айтып атса, мисалда, ошо институтта иштесе, ана мударрисун фи махади ар-расул акрам деп. Ар-расулул акрам. Ана ударрису хунака мунзу 8 санаватин деп, мисалы, 8 жылдан бери сабак берем. Ошо ислам институтунда мугалим деп балаңыз чыкылдап сүйлөп атса, кандай жагымдуу. Ошондой эле англисчесин, орусчасын, жана башка тилдерди ордорду менен тыкы окуп атса, бул жакшы нерсе экен. Көрдүңүздөрбү? Момунду урмак турсун, сөкмөк тур, деме бирдеке деп сын пикир менен айтмак турсун, жаман сөз айтмак турсун. Сөккөнгө дагы болбойт. Кайсы китепте айтылыптыр? Ал-Фатхур Рахмани. Дагы кайталап коелу. Мен шатама фамал му'мини, кимде ким момундун оозун сөксө, айта турган сөздөр менен. Юкфару инда жамил улама. Алымдардын, жалпы алымдардын пикиринде ал капыр деп эсептелет. Ва туталлага имрату, аялына талак түшөт. Ли анна фамал му'мини, анткени муну момундун оозу Куран жана карабайсыздарбы? Мавзул иман Куран деп атат. Ыйман жана Куран чыга турган жер. Бул жерден уяттуу сөздөр чыга турган жер эмес. Момундун оозунда балтак шалтак сөздөр чыга турган ооз болбош керек деген сөз. Анткени пайгамбарыбыздын сахих хадиси бар. Кулил хайра ау фаскут деген хадис бар туура. Сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө, жакшы сөз сүйлөй албасаң унчукпа. Бул бир хадиспи? Дагы бир сахих хадис бар. Ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Мусулман деген ушундай болот. Калган мусулмандар. Демек, ушул жерде отурган мусулмандар ар бирибизден деген сөз. Бизден башка мусулмандар бизден колубуздан, тилибизден, анан колубуздан не болот? Саламатта калышат дептир. Арабча текстин айтып коеюн. Ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Мусулман деген ушундай инсан болот, анын тилинен жана колунан калган мусулмандар эч качан зыян тартпайт деп. Демек, зыян эмне үчүн тилди айтты десе, тил менен заматта баарыңар акмаксыңар, сен түгөнүп калган адамсың, жок болчу адамсың деп эле бирдемелерди айта берсем, сен мындай турбайсың деп жалган жала менен бирдекени айта берсем, сиз эмне кыласыз? Көңүлүңүз сынып, капа болуп калышыңыз мүмкүн. Же атаңызга айттыңыз. Сиз эмне деген атасыз? Бизге жагым жетерлик деле тарбия бербепсиз. Ата да сиздей болобу деп атаңызды бир заматта эмне кылып койсоңуз болот, капа кылып койсоңуз болот да. Бирок ошондон Кудай сактасын. Мына тил бейишке жетелеп киргенде мына тил тозокту көзө жетелеп кеткенде эмне болот экен? Тил. Ошон үчүн мына дүйнөдөн адамдарды кокус үчүн капа кылып, бул дүйнөдөн тиги дүйнөгө кете турган болсок, ахиретте абалыбыз оор болот. Ошол хадистер келип атпайбы? Өчүн алып бериш үчүн эмне кылат? Сиздин соопторуңузду капа кылган адамга бере берет экен. Ал адам бейишке кирип кетмейинче. Бере берет. Ал адам бейишке кирип кеткенден анан болду. Сооп калса, калбаса анын күнөөсү сизге оодарылат. Бүттү. Анан кире турган жагга кирип, азабын тартып, анан кийин нары кетебиз. Ошон үчүн мусулман ушунчалык кыраак болот, эки жолу чуңкурга түшпөйт экен мусулман. Этият. Пайгамбар айтып атпайбы? Этияттык керек экен. Иттaqi фирасатал муъмин. Момундун назарынан сактан. Фа иннаху янзуру би нуриллах. Ал Аллахтын нуру менен карайт. Шариаттын көрсөтмөсү менен, шариаттын буйругу менен, шариаттын талабы менен карайт деген сөз да. Шариатта болот болсо, атаңыз келеби, кайнатаңыз келеби, тайкеңиз келеби, жээниңиз келеби, шариатта арам экен, демек арам дейсиз. Шариатта бир деген адал деген болсо, сиз аны эч качан арам дебейсиз. Шариатта адал экен, демек адал дейсиз. Ушундай да. Ошон үчүн мусулман киши эмне болот экен? Өтө кылдат, этият болот экен. Эми жетим деген ким? Жетим деген хуа сагирул лади мата абуху. Атасы өтүп кеткен кичинекей балагатка жетелек бала болсун, кыз болсун, ошону жетим дейт. Эми бул адам баласында. Ал эми адамдан башка мал жаныбарларда дагы жетим деген сөз колдонулат. Ал атасынбы? Жок. Энесин жоготуп алса дептир.
Мисалы бир торпок туулар менен уй өлүп калды, энеси. Демек ошол торпок не дейт? Жетим торпок деп айтылат. Байкайсыздар өзүңүздөр. Айылда мал багып чоңойбогон инелерибиз түшүнбөй калышы мүмкүн, бирок мал баккандардын баары түшүнөт муну. Биз кыргыз эли мал менен жуурулушканбыз. Мал менен салыштырып кете беребиз. Эшегине жараша тушоосу дейт, мына караңгы адамдарга айтылган бул. Ушу менен өзүнүн бутун өзү чалынып эле жүрө берет го, монтип эле. Же бирөөдөн жакшы сөз укканга мүмкүнчүлүк жок, угайын деп аракет кылбайт. Же жакшы сөз сүйлөп болсо ошону бузат мындайынан. Бирдемкени. Баягы бизде кыргыздар айтып коет, төрөлгөндө таягы менен кошо төрөлгөндөр. Көсөсү менен деп коет го. Отту улам көсөп койсо жакшы күйөт го, мындай жалындап. Ошо фитнаны мулам өчүп барса секин козгоп коет, астына аба киргизип коет. Анан жалбырактап күйө берет. Дагы өчүп барса дагы козгоп коет мындай. Ушундай да, мындай. Ошого таланттуу инсан. Ага да талант керек экен. Ошондон Кудай сактасын. Жакшылыктын ишине талантты берсин Кудайым. Жамандык иштерде эмне болуш керек экен? Жийиркенип качыш керек экен. Жаман ыплас нерсе менен алектенгенде рахат алган инсандар, бирөөлөрдүн көңүлүн түшүрө сөз сүйлөп рахат алган инсандардын көпчүлүгү дээрлиги мына китептерде келип атат. Не деп? Ата-энесинен зынадан төрөлүп калгандар деп. Ошого жөндөмдүү болот экен, рахат алат экен кадимкидей. Ошондон Кудай сактасын. Эми дагы бир мааниси жетим деген ал-гафла. Кайдыгерликте калып калгандын маанисин түшүндүрөт экен. Гафил. Кайдыгер болуп, каяка барарын билбейт экен. Же атасы жок, же энеси жок, каяка барарын билбей, дендара болуп, ортодо туруп калган баланы дагы ошентип айтып коет экен. Арабтын сөз байлыгы көп да. Экинчисин латыйм деп коет экен. Ал латыйм деген, ятим деген атасын жоготкон экен. Ал эми латыйм деген то менен. Латыйм деген атасын дагы, энесин да жоготкон. Кыргыздар эмне деп коет? Тоолок жетим деп коет. Томолой жетим дейт же болбосо. Томолой. Атасы да жок, энеси да жок. Жана күпүлдөп аткандар бар го? Астагфируллах, ширк, ана муну харам, анан тиги деп бапылдап атпай. Али бешмал намазга кире элек инсандарга сыртынан сын пикир менен чукулап аткандарга. Муну жетимди бак деш керек да, момда жетимдерди кара. Эмне аласың тилиң менен буудай куруп эле кой. Буудайды тил менен курубайт, буудайды кепкүр менен курат деш керек да. Кепкүр бар го атай? Темир. Ошо менен куруйт. Сен тилиң менен куруп алба, тилиң күйүп калат, кийин сүйлөгөнүңө керек тил деп кош керек да. Ушундай да. Ошон үчүн кыргыз эли ушундайбыз. Эч качан түз айтып айманкы болгон эл эмеспиз. Сөз түрдө бирдекеге кайрылып айтабыз, салыштырып. Ар ким өзүнө жараша сөзүн тиешесин алып алып, оңолуп кете берет экенбиз. Ошон үчүн мусулман кыргыз болуп жаралганыбызга эмне дешибиз керек? Сүйүнүшүбүз керек. Кээ бирөө чысалайт го, неге кыргыз мусулман дебей, мусулман кыргызмын деп айтасың деп. Мусулман деген сөз бул сынатоочу эле. Мен деген сүйлөө эмес да. Мен мусулман кыргызмын дейм. Кыргыз деген сөз баяндоочу. Кандай мусулмансың? Теңирчи мусулмансыңбы? Кыргызсыңбы? Жосо теңирчи эмес, мусулман кыргызсыңбы? Ал сөз жөн эле сынатоочу. Ошон үчүн мектепте окуган баары эле билет буну. Мен мусулман кыргызмын деп эмне кылабыз? Сыймыктанабыз. Эмнеге дегенде мен сүйлөм нээси? Мен кыргызмын десеңиз эле сүйлөм бүтүп калмак. Түшүнүктүү эле болду. Бирок кандай кыргызсыз? Акмак кыргызсызбы? Чукугуч кыргызсызбы? Же өнүктүргүч кыргызсызбы? Же мусулман кыргызсызбы? Же капыр кыргызсызбы? Ал сыпаттап атасыз. Дагы көркүн чыгарып же, көркөмдөп түшүндүрүп атасыз. Мына ошондуктан ар бир сөздү, ошон үчүн балдарыбызды мектепти жакшы окуталы. Мектепти жакшы окубагандар маданиятсыз түркөй мусулмандар чыгат. Аллаху акбар, манч керек деген дөдөй, фас дегенде чуркай турган, фас деп итти айтат өзү. Туурабы? Ошондой бир дөдөй, зөөкүр балдар ошодон чыгат экен. Эмне үчүн? Бош бул жер. Эчтеке жок. Сөздүк дагы запас жок. Сөз байлыгы да жок. Куран жогорку тилде жазылган. Хадис жогорку тилде жазылган. Кыямат күнгө чейин жооп бериле турган тил менен жазылган. Буга ой жүгүрүш үчүн ар бир улут өзүнүн сөз байлыгы кенен болуш керек экен. Өзбек болсо өзбек өзүнүн сөз байлыгына кенен болуш керек Куранды түшүнүш үчүн. Орус болсо орус өзүнүн сөз байлыгы эмне болуш керек? Мыкты болуш керек сөз байлыгы. Аябай терең өздөштүрүш керек. Анан аят хадистерди аябай көңүл бурат экен. Карабайсыздарбы? Ятим деген атасын жоготкон, латим деген атасын дагы энесин да жоготкон. Ал эми малга келгенде жалаң энелерин жоготкон. Мисалы күчүктөрдү көрүп калсаңыз, энеси өлүп калса, жетим күчүк деп айтат экенбиз. Козуну да жетим коз дейбиз. Кочкор өлүп калсабы? Жок, ал ишин кылып коюп кеткенден бүттү, ал иши жок ал. Нарса кетет экен.
А біз эми кочкор эмеспиз да. Ал ушундайлар бар. Өзү заты эркек, бирок пейли кочкор сыяктуу. Көрүнгөн жерге балдарын чыштап коюп кете берет. Ал андай эмеспиз, биз мал эмеспиз да, биз адамбыз да. Үрөндү сепкенди билгенден кийин аны ооруп алганды да билиш керек да. Туурабы? Алла Таала Кур'анда айтып атат: "Нисаукум харсул лакум." Муну да асмандан алган жокпуз. Ар бири аят хадистен. Аял заты данегин себелеп турган эгин талаасы малды болот. Эгин талаасы болбосо жашоо жок болгондой, аял заты болбосо жашооңор жок болот болот. Ата багбан сыяктуу болот. Багбан ойлонуш керек экен. Кайра кумга, асфальтка айттык го баягыда. Голландский эмес, маланский картошка деген кандай жок эми, баягы көркөмдөп айтканда. Маланский картошка тиксеңиз, асфальттын үстүндө чирип жок болот ат. Каяка өсөт ал? Өспөйт да. Жумшак жерге себиш керек аны. Өсө турган жерине кара топуракка. Анан дүркүрөп өсүп чыгат. Ошол сыяктуу аял затында дагы эмне кылыш керек экен? Эктиби ким эксе дагы, нике менен анда дагы. Кайра аны эмне кылыш керек экен? Асырап алыш керек экен. Баягы кочкор сыяктуу улуу сөздө уят жок дейт, кечирип коюңуздар. Себеп коюп тургандан кийин мейли эми экөөбүз тагдырыбызда жок экен эми, жакшы кала эми, ахиретте көрүшөбүз деген секин кетип калгандар бар. Бул арам, түздөн түз арам болот. Антип тагдырга эмне кылып коюш, ишти кылып коюш, шылтоологон болбойт. Ошол адамдарга айтыш керек. Келе, мына 10 чакты турабыз. Сенин келип тур, мына төбөңө момупту чаап көрөлү чекеңе. Тагдырда сенин чекеңе биздин колубуз тиет десе тиет. Тийбейт десе тийбейт. Балким колубуз келип катып калышы мүмкүн деп. Ага макул болбойт ошолор. Бирде кезде тагдырга шылтоолоп аткандар бар го? Эч качан макул болбойт. Кантип эле мен пешенемди сага коюп берейин дейт. Туурабы? Анткени ошондой да. Күнөөнү өзү кылып коюп туруп, бүткөндөн кайра тагдырга шылтоолоп койгон болбойт андай. Кудайдан эмне кылыш керек? Тилеш керек. Биз себебин аткара беришибиз керек, бирок себептен болду дебейбиз. Натыйжаны Кудайга таштап коебуз. Аракет кыла беришибиз керек, оңолууга, өсүүгө. Ошон үчүн Кудай Таалам Ваш-Шамси сүрөсүндө келтирип атат. Фаалхамаха фужураха ва тaqwaha. Мен пендеме дейт, пенделерим. Бейиштин жолунда сунуштап койдум, бейиш амалын кылып бейишке кирип кет. Тозокту да сунуштап койдум, тозоктун амалын кылып тозокко кирип кете бер анда. Болгону биз эмне кылышыбыз керек экен? Аракет кылышыбыз керек. Алла Тааланын райымы менен бейишке кирип кетебиз иншалла. Эми Алла Таала Куранда мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бакара сүрөсүнүн 220-аятында. Фит-дунья вал-ахира ва яс'алунака анил ятама. Бул дүйнөдө болсун, ахиретте болсун, баары бир жетимдер жөнүндө адамдар сурай беришет. Эй Мухаммад, жетимдер өзү кандай, эмне кылыш керек деп. Кул ислахул лахум хайр. Аларга bir жарамдуу иш кылуу, аларды бир жарактуу бир жолго аларга жол салып берүү, ошол жакшыраак дептир. Жөн эле бир асмандан кооз бирдекелерди сөз сүйлөп, асмандан убаданы бере берген кереги жок жетим балдарга. Алардын курсагын тогуш керек, этемен ачкада мисалы. Курсагын тогуш керек экен, кийими жок болсо, кийимин алып бериш керек экен. Болду, эми сен келечекте эмне ишке кызыгасың деп, ар бир жетимдерди пайгамбарыбыз Анас ибн Малик радыйаллаху анху сахабаны 10 жыл колунда тарбиялады. Ошондой эле кайниси Абдулла ибн Умар радыйаллаху анхунун баласы Абдулла радыйаллаху анху да эмне кылды? Кол астынан тарбиялады, жетим болбосо деле. Эми берде жетимдерди пайгамбарыбыз эмне деп аябай мактаган, ал боюнча азыр келебиз хадистерге. Ошондой эле кийинки аятта айтат. Мына ва ин тухалитугум фа ихванукум. Эгерде аларды өзүңөргө аралаштырсаңар, өзүңөр менен бир тууган болуп калат, аралашып калат. Тафсирлерде келет, ата балага мээрим төккөндөй, силер дагы жетимдерге мээрим төккүлө дейт. Ушунчалык атасындай болуп. Шарият боюнча эмне кыласыз? Атасындай болуп. Пайгамбарыбыз деле Фатима деген эмнеси болгон, чоң энеси болгон. Өзүнүн апасы эмес, чоң энеси. Анын чоң атасы менен анын аталары эмне бир туугандар. Анан ошол дүйнөдөн өткөндө пайгамбарыбыз эмне деген? Апа деген. Урмат сый жагынан апа деп койсок боло берет экен демек. Апа жаткан жериң жайлуу болсун деп жакшынакай батасын берип эмне кылат? Коёт. Бисмиллахи деп. Пайгамбарыбыздын сүннөтү мечиттеги 4 рекет сүннөт, пешинден кийинки 4 рекет, 2 рекет сүннөт менен эле бүтүп калбайт экен да. 24 саат бойку жашообуз, өмүр бою басып өтө турган жолубуз пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен тартипте жашап өтүү мына ушул өзү сүннөт экен. Ана бир эки сүннөт аткарып коё, мен аткардым, мен бейишке кирбегенде ким келет эле деген сыяктуу
не кылып калбашыбыз керек экен? Жүрүп калбашыбыз керек. Эми кийинки аятта айтат, Ниса сүрөсүнүн 2-аятында. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. Жетимдердин малдарын өзүндөй кылып бергиле. Өз орду менен бергиле. Ыплас нерселерди жакшы нерсеге аралаштырбагыла. Бул деген сөз жетимдерге кайсы ылайык иш келет, беришибиз керек. Колунан келбей турган иштерди эмне кылбашыбыз керек? Буйрубашыбыз керек. Сен көкмесиң, ата тарбиясын көрбөгөн акмаксың деген сыяктуу сөздөрдү айтпашыбыз керек. Мүмкүн эмес. Жана эле айттык го. Момундун сый-урматы өйдө турат дайыма. Дайыма жакшы сөздү айтып, биз оозубуздан жаман сөз чыкса, балит сөз чыкса, демек ошол деңгээлде инсанбыз. Эгерде жүрөгүбүздө жакшы сөздөр топтолуп болсо, жакшы нерселер топтолгон болсо, ал нерседен эмне кылат экен? Оозубузга чыгат экен. Эми башка аятта келет дагы. Жана жетимдердин малын өзүңөрдүн малыңар менен кошуп жебегиле деп. Өзүбүздүн малды жегендей эле жетимдердин малын жебегиле деп. Ошон үчүн бул дүйнөдө мисалы кээбири 30 жашта, кээбири 35 жашта өтүп кетип атпайбы жаштар. Кудай анын бетин ары кылсын. Өтүп кете турган болсо, ошонун коросунан мал союла турган болсо, ошонун этин жөө бизге арам. А бирок башка алыстан келгендерди кой, мен асырап коеюн деп кошуналары же туугандары конок кылып койсо, ал башка маселе. А жетимдин өзүнүн жана өтүп кеткен маркум баланын малынан союлуп калса, бул арам болот экен. Биякта эс кайран деп ыйлап атса, биз бул жактан малчаңдап, май чайнап отурсак, бул жарашпайт экен да. Кээ бир жерде ушинтип ыйлап барабы? Эс кайран, эми кайдан көрөйүн дейт го. Ошентип туруп, этке кирип кете турган болсо, бул эс кайран деп ыйлаганы жалган болуп эсептелет. Эгер эс кайран, эми кайдан көрөйүн деп чындап эле ыйлап, адамда мээримдүүлүктүн белгиси да ыйласа, анан кайра туруп калган болсо, алхамдулилlah жакшы ал. Эгер ошентип ыйлап келип, ыйламыш болуп келип, ыйлап деле келген жок, ыйламыш болуп келет андайлар. Ыйламыш болуп келип, анан акырын кылтыйып, биринчи табакка кирип коюп, анан да байкап, анан экинчи табакка кирип, ушинтип жүрө бере турган болсо, мындай адамдарды ушинтип түшүнүңүздөр. Эс кайран, эми кайдан көрөйүн деп, оозу менен айтып ыйлап келген болот. Жүрөгүндө эт кайда, кайсы бөлмөгө кирип жейин дегендей болот. Чын да. Анткени ал жүрөгүндө мерес, ташбоорлук бар. Кантип жетимдин малын жейт? Бул туура эмес да. Бул бир мааниси. Экинчи мааниси, андай болбой эле койсун, бирок жаман жакшы чогуу жүрөт экен. Муну ол жерде мисалы тосонго чыккан кайра деп коелучу, же тосонго чыккан эне өтүп кетти дейли. Ушул мечиттин жамааты кирбей эле коюшубуз керек да. Тетки көлдөн, нарындан, таластан, жалал абадтан, Ош Баткенден келгендер мейли кошуна үйлөрүнө кирип чыгып кете берсин. Биз кирбей эле коюшубуз керек. Жаназаны окудукпу, мүрзөгө барып топуракты салдыкпы, кайра келбей эле коюш керек. Дагы эмнеге барасың? Куран ок деп азыр окубадыкпы? Мүрзөдөн окуп, дагы эмне барасың? Демек үйүнө барып Куран окуп коеюн дегениңиз, барып кичине бир тамак жеп келели деген эле сөз деш керек. Анткени үйүбүзгө бир жол, эки жол, үч жол апаргандан кийин бала чака алышууга көнүп калат экен. Каяка баратасың десе, баланча похоронго баратам десе, биринчисинде айтат экен, өлгөнгө кетсе, өлгөнгө кетиптир дейт экен. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү жол болгондон кийин желин баштыкка толтуруп апарганыңыздан кийин кара кесек эт өзү башкача көрүнүп калат экен, кызыктай көрүнүп калат экен. Аны конфет печана менен эмне кылып аласыз? Кооздоп аласыз. Көзгө жакшы көрүнсүн дегенсиз. Бул эркектерге жарашпайт да. Элесиз, эркек аял эмессиз да. Аялдар көтөрсө мүмкүн эми башка кеп. Эркектерге жарашпайт экен. Албай эле кош керек ошону. Кереги жок. Желин баштыгында кереги жок деп кетип калыш керек. Ошентип 5-6 жол апарганыңыздан кийин баланча өлүптүр десе, балдарыңыз эмне дейт экен? Yes дейт экен. Эмнеге? Мына да деген сөз да орусчасы. Кыргызчасы мына жыргал деген сөз. Эмне үчүн? Азыр конфет печена борсок келет. Баланча өлгөн. Баланча өлүп десе кейбейт. Жыргал деши мүмкүн. Бала да ал. Анткени биз үйрөтүп атабыз ошону. Ыйлабай тур, мен сага конфет печена алып келип берем деп. Кээ бир ушинтет экен. Ыйлабай тур, мен сага конфет печена алып келип берем деп. Ошон үчүн мындай нерселерге эмне болбошубуз керек? Катачылык кетирбешибиз керек. Да сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ. Duha сүресінде келеді. Жетімді сен еш қачан қақпағын деп. Жетімге мына жүрегі мерез болған, ақылы тайқы болған, мүнөзі начар болған адамдар ғана не қылады дептір? Қағып сілкейді. Еш қачан қағып сілкеушіңіз керек екен. Жана ошондойла Маун сүресінде келеді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Араайталлази юкаллибу биттин. Динді жалғанға шығарғанда қарап тұрғыла дептір. Фазаликаллази яду'ул ятим. Ушулар жетімдерді қуғындықтайды дептір. Көрсө, жүрегінде иман бар адам еш қачан жетімдерді не қылбайды екен? Басынтпайды екен, қиынабайды дағы, жана башқа аяттарда улантысында келеді. Еш қачан өзі жебесе дағы, мейлі бербесе. Башқа біреу жақсылық қылайын деді, ошоға да жолтоо болот экен да кейбири. Жолтоо болбошу керек экен. Жок дегенде сен жақсылық қыл деп. Анан Кудай берсе кийинки жумаларда хадистермен улантабыз. Азыр жалаң аяттарды айттык. Кудай Тааламдын алдында биздин аманатыбыз бар экен мойнубузда. Бишкек шаарынын ичинде болобу, Кыргызстан ичинде болобу, кандай гана жетим балдар болбосун, өзүбүз жыргап, ойноп, күлүп, жайнап жүрүп алсак, ошолордон бар кабар алып койбосок, жооп берет экенбиз кыямат күнү. Алла Таала Куранда айтат, бисмиллахир-рахманир-рахим. Сумма латусалунна яума идин анин наим. Ар бириңер мен берген жакшылык жөнүндө сураласыңар дейт. Ошон үчүн жетимдер бирөө курулушчуга, бирөө илимге, бирөө содага, ар ким аргасынан жөндөмдү. Ошону мойнубузга алып, кепилдикке алып туруп, чоңойтуп, окуу жайды окутуп, үйлөп жайлап койгонго өтүп алсак, Кудай Таалам эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылат беле деген чоң үмүт бар. Эгерде ошондой адамдар таап бер десеңиздер, мен силерге таап берем. Каражатын гана көтөрүп койсоңуздар, илим билимин биз башка мугалимдер бере берет. Амин. Алла Таала баарыбыздын жүзүбүздү жарык кылсын. Үйүбүздө ыңалатып, балдарыбыздын атасыз калып ыңалаткандан Кудай Таалам өзү алыс кылган болсун. Эки дүйнөдөн жүзүбүздү жарык кылган болсун. Оозубуздан ириген чириген сөздүн ордуна Куран аяттары чыгууну жана адамдардын жакшылыгына, ийгилигине себеп боло турган сөздөрдү сүйлөөнү баарыбызга насип кылган болсун. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабиhi ajma'in bi rahmatika. Аллаху. Ассаламу алейкум.